тургузууга, намазын да окууга аракет жасап, намазын дагы окуп жүрүп, анан ахиретке мына узат урматтуу жамаат. Аллаху акбар. Soğuğun bağışladım uşul mayitke halis Allah üçün dep Allahu Akbar. Allahu Akbar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Amin. Allahümme gfir laha zunubaha ve iftah laha abwaba rahmetik. Ya Rabbi, hata temsilcilerini özün keçirip, rahmatına meylimine bölüp, ahiretlerin abat kılıp, sorak savalın cengilinden algın ya Rabbil alemin. Bi rahmetike ya arhamar rahimin. Amin. Hurmat cemaat akırın alıp, tegiz götürülür, tegiz karmaydı, tegiz şaşpanızlar, tegiz karmaydı. Жақындары, сабыр қылыңыздар, қыздары, балдары. Мен акыркы жолу ырыс менен операцияга кирип баратканда сүйлөшкөм. Биринчи операциям ийгиликтүү өттү. Кудайды буйруса, экинчиге кирип баратам. Мына мен ушул азыр тапта 80% айыктым деп айтты да. Мен да аябай кубандым. Операциясында ийгилик каалап. Бирок такыр мындай болуп кетет деп учуктасам түшпөй бербептир. Бир сайбай күчтүү болчу. Баарына үлгү болчу. Жаркылдап ушул оорусу башталганда да эч кимге билгизген жок да. Эч кимге аллергия болуп атам, ошодон диета кармап атам. Ачкаччылык кылып, ушу аллергияны кетирсе болот экен деп эле. Такыр айтпай өзү ушундай ичинен кандай кыйналып атса да айтпай койду да. Анан бирок акыркы убакта эч ким биз менен жолукпай койду. Түгүл туугандар менен дагы көрсө аябай арактап кеттиler. Мени кандай мурун кандай көрүп жүрсөңөр ошондой элесиңерди каалайын деп чечтим деп Кубана Аяшка айтыптыр. Бизге жолукпай койгон, көрүшпөй койдук, ушинтип калдык десем, ал ушундай чечти, мен кандай мурун көрүп жүрсөңөр ошондой элесиңерди калгым келет деп көрүнбөй койду деп айтты. Өкүнүчтүү. Комага түшүп калды деп кабар. Ошондон бери бардык достору, ушул кесиптештери бардыгыбыз эле Кудайдан тилеп аттык, бирок Алланын иши экен, абдан чоң жоготуу болду. Кыргыз эли үчүн 20дан ашык кино тасмалардын режиссеру болуп өзү аткарып, мына табигаттагы коштошуп анан ушунчалык мен ойлойм да, ырыс досум бир 10-15 жыл алдыга кетип калган бизденчи. Абдан алдыда көрүп, эмне иш кылса бизди кошо мындай кылгыла деп бизди жанында кошо ала жүрчү. Ушу ийгиликке жетсе экен, ушулар дагы мен жеткенге жетсе экен депчи. Анан мындай жармашкан мени алып тынды. Мына бүгүн биз дагы кайгырып отурабыз. Эми ушул биздин бул жалган жашоодо эч кандай сыйлыкка ээ болбоптур. Алла Таалам ушул жактан сыйлыктарды илген болсун. Чогуу жүрүп, диетага отурду, көптөгөн ыкмаларды жасады. Гүлнара, мен муну кылып атам, тигини кылып атам, сен дагы ошону кыл деп ошондой бир кеңештерин айтты. Анан кеңешип көп бир топ жүрдүк. Анан ушу анализи бизде онкомаркер деген анализ болот да. Ошо онкомаркер нормасы 25 болот, эмчек рагынын анализи. Кимдики өтө бийиктеп кеткен да. Ырыстыкы бийиктеп кетип, анан ушу аябай кыйналып калды.
аябай аракет кылды, өзү аябай аракетчил, ачык айрым кыз эле, ушу аябай күрөштү. Бирок бул рак оорусунун көптөгөн түрлөрү бар. Агрессивный рак бар, люминальный бар, гормональный бар. Баягы агрессивный болгондо адамга бат эле таркап кете турган рак оорусу бар да. Анан эми ушундай бир чоң жоготуу болуп жатат биздин кыргыз элибизде, жана биздин чыгармачылык тармакта биз үчүн чоң жоготуу болду. Анан мага дайыма айтат эле, Гүлнара, сен тагдырың өтө оор. Ушу канча жылдан бери ушу оору менен күрөшүп жүрөсүң. Мен сен жөнүндө кино тартам деп көп айтып жүрдү да. Мен сен жөнүндө сөзсүз түрдө кино тартып, элге тартуулайм деп. Максатына жетпей калды. Бирок ошо акыркы күндөрү ошо Москвага барып операциядан ошо кичине кыйналып, операциядан чыкпай калды да, комадан чыкты. Бул кызды ооруп атат деген уккам. Чынында эле кыргыз маданиятында оор жоготуу болуп атат. Бул кыз өзүнүн чыгармачылыгында ушу аз болсо дагы саз иштерди жасап кетти деп ойлойм да. Өзүнүн тең туштарынын арасында, шернелештеринин арасында адамгерчилигинин бийиктиги, жасаган эмгектерин ошо элге көрсөтүп, ошо чыгармачылыктын ишинде иштеп жүргөндө, ооруп жүргөндө да мен билгенин иштеп жүргөн. Анан баягы элге жаккан, баягы элдин көңүлүн көтөргөн эң кызыктуу кинолору күндөн күнгө, жылдан жылга өзгөрүп, баягы чыгармачылыгы өсүп аткан кыз эле да. Абдан өкүнүчтүү. Мен бүгүн ушул өзүнүн бир жакшынакай бир эң кыргыз эл артисттери Юрий Баков, Гүлшайыр Садбакасова сыяктуу, көптөгөн эле Алтынай Нарбаева, Динара Акулова сыяктуу шернелеш чыгармачыл адамдар менен ысык чай ичип жүргөндө бир абдан шаңдуу, бир оптимист, элин жерин сүйгөн бир кыз экенин билген да. Абдан өкүнүчтүү. Бүгүн мына жоготуп акыркы сапарга узатып атабыз. Жакындарына, ушу чыгармачыл адамдарга жанында чогуу иштеген, ошол тыгыз байланышта жүргөн тең туш кызлардын баарына мен терең кайгыруу айтам да. Кайгыларын тең бөлүшөбүз да. Өтө мындай сөз да жок да. Бейишиндерсиң кыздын. Менин жасаган иштери элдин жүрөгүндө калат деп ойлойм. РСЖ деген акыры баягы бир жолугушуубуз болгон. Бул ал биздин шернебиз болчу, ошо жанагы өнөр ынтымагы деген шернеде. Анан ошондо чыгып сыртта аябай көп сүйлөшүп калдык. Өмүр деген ушул экен, бири-бирибизди капа кылсак кечиришибиз керек экен деди. Анан эмне мынча арыктап кеткенсиз дедим. Мен анын РСЖнин чындап ооруп атканын билген эмеспиз ал учурда. Анан РСЖ эгерде чындап ушундай эмне кылып арыктадыңыз, мен деле арыктагым келип атат десем, мынтип арыктабай эле койчу, мен сага айтайын, сага Кудайым ден соолук бергенден кийин жакшы эмет бир. Анан түшүнгөн эмесмин эмнеге антты экен депчи. Көрсө ошол маалда ооруп баштаган экен эже. Анан эженин өзүнүн ушунчалык ак көңүлдүгү, бир жерлерге барганыбызда дагы тамак ичсек биринчи барып төлөп салчу да. Мындай берешен аял болчу да. Анан ошон үчүн биз үчүн өтө ошо өнөр ынтымагы шернесиндеги дагы бир адамдын азайганы, бая араңар суюлбасын деген сөз мындай бата экен эле да. Ушу бирөөгө азайганы дагы бул биз үчүн өтө өкүнүчтүү. Бирок эми бая тагдырдын жазганына баш ийебиз да. Ошон үчүн РСЖнин жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун, кыздарына, жолдошуна, жакындарына, ошол эле өнөр ынтымагындагы шернелештердин баардыгына терең кайгыруу менен көңүл айтам. РСЖ ооруп жүрдү эле акыркы убактарда. Ушул акыркы убактарда ушул ооруп. Бирок ушунчалык баягы мүнөзү өзү бекем, шайыр, ушунчалык баягы көп нерсени мындай кандай десем, башка оору болсо деле жеңип кетмек болуш керек. Ушунчалык жүрөгү бекем, эркек мүнөз, ушундай характери менен эле акырына чейин күрөштү деп ойлойм. Ошол бир эми оору ушундай экен, дарт ушундай экен, Кудайдын берген сыноосу экен. Акыркы сапарга мына узатып отурабыз.
эжекем жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торко болсун, бейиштин төрүнөн орун алсын. Ушу улук ороз айында кетип атат. Абдан мен кичинекейимде деле келип бир жактарга алып кетчи, ойнотуп, үйүнө алып барып, анан тамашалап, аябай тамашакөй болчу. Уулу Айбек, чогуу кичинекейибизде чогуу ойночубуз. Наргиза кызы, жездем, Кубан жездем артында калды. Ошол эжекебиз аябай мыкты, өзү баарыңыздар билгендей эле бул шоу бизнес чөйрөсүндө таанымал, баардык ар кырдуу таланты бар эле, жакшы билим, кандай гана жакшы билимдерди алган, чыгып бүгүн байкасаңыздар деле ошол бүт чогуу иштегендер баары келип коштошуп келип кетишти. Эжекебиз чыгып арты кайрылуу болуп, жаткан жери жайлуу болсун. Негизинен эле бул оору менен канча жыл алышты? Бир 2 жылга чукул болуп калды го дейм. Мен билишимче ошо 1-2 жыл болуп калды. Башында жакшы эле болуп кетип, жакшы эле болуп калган, жакшы эле болуп эле сонун болуп